Бүткүл Союздук Борбордук аткаруу комитети Кара Кыргыз автономиялык облус уюшулушу туурасында токтом кабыл алган. Автономиялык облустун РСФСР курамындагы чектелген административдик бийлик менен уюштурганына карабастан кыргыз калкы биринчи жолу мамлекет түптөөгө жолдомо алган. Кыргыз автономиялык облусунун өзүнө таандык аймагы белгиленип, түпкүлүктүү калк жашаган аймакта саясий жана маданий өнүгүүгө шарт түзүлгөн. Кутман таңыңыз менен, урматтуу телекөрүүчү. Бүгүнкү менин маектешим Ош мамлекеттик педагогикалык университетинин доценти, тарыхчы Самарбек Осмонов агай болот. Биз менен бирге болуп туруңуздар. Бүгүнкү сизди маекке чакырганыбыздын негизги максаты жакында Кара Кыргыз автономиялык областынын 100 жылдыгы белгиленген турат. Бул жарлыкты болсо биздин өлкөбүздүн башчысы президент Садыр Жапаров айткан болчу. Ушул Кара Кыргыз автономиялык облустунун тарыхы боюнча биздин көрөрмандарга бир аз болсо да маалымат берели деген таризде сизди чакырдык. Сөз сизде. Ооба, туура айтасың. Быйылкы жыл Кара Кыргыз автономиялык областынын же болбосо кыргыз мамлекеттүүлүгүнүн расмий түрдө 100 жылдыгы белгиленген жатат. Президентибиз бул жөнүндө атайын жарлык деле чыгарды. Бул ушул расмий түрдө дегенин себеби 1924 жылы 14 октябрда бүткүл Россиялык Борбордук аткаруу комитетинин чечим менен 2-съезде Кара Кыргыз автономия областынын түзүү жөнүндө чечим чыккан 14 октябрда. Бул бир эле биз үчүн эмес, бүткүл бул чечим бүткүл Орто Азия элдеринин мамлекеттүүлүк алышына шарт түзгөн. Ошолордун катарында биз дагы ушул официалдуу мамлекеттүүлүктү алганбыз. Пленардык жыйындарда кабыл алынган чечимдер мыйзам күчүнө теңелип, бардык мамлекеттик мекеме жана коомдук уюмдар үчүн сөзсүз аткарылууга тийиш болгон. Мисалы 1924 жылы 12 ноябрдан 25 жылы 15 мартка чейин 51 жыйын өтүп, анда 665 маселе боюнча чечим чыгарылган. 1925 жылы советтерге шайлоо өткөрүлүп, округ, район болуштуктар аткаруу комитеттери шайланган. Ошол эле жылдын 27-30 мартында Кыргыз АО советтеринин биринчи уюштуруу съезди өткөн. Съезд Иманалы Айдарбековдун отчетун угуп, комитеттин ишин канаттандырарлык деп тапкан. Съездде 11 кишиден турган облаткомдун президиуму шайланган. Ооба, эми албетте бул өзүнчө бир кыргыз мамлекеттүүлүктү түптөш, түзүш оңойго турбаса керек. Басып өтүү, калыптануу тарыхы кандай болду? Кандай кыйынчылыктарга туруштук беришти? Ооба, буга чейин биз тарыхты карап келсек, көптөгөн мамлекеттүүлүктөрүбүз болду. Бирок ал мамлекеттүүлүктөр түбөлүк сакталган жок. Бул 24-жылдагы документ бизди бүгүнкү күндөгү эгемендүүлүк алганыбызга дагы түздөн түз шарт түзүп берди. Мына ушул демилгени көтөрүүдөгү алдында кимдер турду, кайсы тарыхый инсандар турду? Бул 24-жылы эле пайда болуп калган жери жок. Бир Улуу Октябрь революциясынан кийин ушул маселе көтөрүлгөн. Жерлерди башкаруу, кантип башкарабыз, кантип бөлүп башкарабыз деген. Бул маселеде 20-жылы Бухара элдик республикасы, Хиве элдик республикасы, казактарды болсо кыргыздар деп түзүп койгон 20-жылы. Ошентип ошол жылдары эле башталган. Тилекке каршы бизде 2 жолу аракет болгон мамлекеттүүлүк боюнча. Башында Абдикерим Сыдыков, Жусуп Абдурахмановдор баштаган топ турган 2 жолу аракет болгон Тоолу Кыргыз областын түзүү боюнча. Бирок тилекке каршы ушул 2 жолку тең аракет ишке ашкан эмес. Жанагы азыр сиз айттыңыз го, мурда казактарды кыргыздар деп айткан депчи. Бирок мен кечээ бир тарыхый маалыматтарды окуп калдым да. Ошол учурда кыргыздарды казактардын курамына киргизебиз деген дагы көтөрүлгөн экен. Бул канчалык деңгээлде чындыгы бар? Бул эми кыргыздарды казактардын курамына киргизебиз деген эмес. Бул жерде ошол Фергана областы, Самарканд областы болуп түзүлгөндө биздин жарымыбыз Кыргызстандын түштүгү Өзбекстандын курамында калып, жарымы Казакстандын курамында калып. Бул тарыхый чындык. Бул өтө оор абалда калган кыргыздар. Ушул эки тарапта калып, кыргыз мамлекети жөнүндө даже сөз болбой калган. Биздин ушул
чыган инсандарыбыздын алдыңкы интеллигенциянын аракетинин астынан анан ушул мамлекеттүүлүгүбүз түзүлүп калды. Дал ошол жылдары колдоо таап, өзүбүзчө бир мамлекетти түзүп, өзүнүн бир мамлекет деген макамды алгандан кийинки социалдык, экономикалык абалы кандай болду биздин өлкөнүн? Чындыгын айтыш керек, кыргыздар көчмөн жана жарым көчмөн болуп жашап келгенбиз да. Эми билесиз, көчмөн турмуш кандай болот? Биз мамлекеттүүлүк алгандан кийин ушул элдин социалдык абалын оңдоо үчүн элди отурукташтыруу керек болгон. Ушул маселеде отурукташтыруу боюнча атайын комиссия түзүлгөн. Отурукташкандарга атайын социалдык объекттер курулган. Ушул элдин саламаттыгы ойлонгон ушул маселеде. Өзүнчө бир конституциясы да түзүлгөн, ошол учурда? Бул 24-жылы Кара Кыргыз автономиясы областы түзүлгөндөн кийин атайын конституция түзүү боюнча дагы комиссия түзүлгөн. Бир нече топ, бир нече жолу конституциянын долбоорлору даярдалган. 29-жылы ушул алгачкы конституция кабыл алынган. Бирок ошол учурда атайын бир министрлер же болбосо өлкө башкаруучу деген шайланган эмес, мындай макамдар берилген? Жок, болгон. 24-жылы мисалы үчүн жаңы түзүлгөндө Кара Кыргыз автономия областы эми мамлекетти башкарыш керек да. Мамлекет башында Михаил Каменский деген турган, биринчи катчы катары. Өлкөнү башкаруу үчүн революциялык комитет түзүлгөн. Ревком деп кой, 24-жылы 12 ноябрда ишин баштаган ал. Бул ревкомдун төрагалыгына Иман Алайдарбеков деп дайындалган. Анын курамы бекитилген, катчылык. Бир ревком 24-жылдан 25-жылга чейин иштеген, бир 665 маселе каралган да. Анын ичинде ушул жер маселеси, отурукташтыруу маселеси, кыргыз мамлекетин кандай башкарабыз? Биринчи 2 округга бөлүнгөн. 2 округ бул кыйындыкка турат экен да, анан кийин 4 округга бөлгөн. Ушул мамлекетти башкаруу боюнча. Оңойго турбаган экен, Ооба. Бул бир жер дагы айтып кетүүчү нерсе, жагдай мамлекеттүүлүктү жаңы алганыбызда биздин башкаруу аппарат Ташкентте турган. Эми ойлоп көргүлө, Кыргызстан каякта, Ташкент каякта. Анан ушул борбор шаар маселеси көтөрүлгөн. Кайсы жерди борбор кылсак экен. Анан алгачкы борбор катары Жалал Абад шаары каралган. Жалал Абад шаары каралып, Жалал Абадта анан ошол борбордук аппарат отура турган имарат, ылайыктуу имарат жок экен деп, экинчи шаар Андижан шаары каралган. Андижан шаары каралган. Андижанда жогорудон келген комиссия Андижан шаарында шаардын ичинде кыргыздар азчылыкты түзөт экен деп, ушул биздин пайдабызга чечилбей калган. Кийин анан Пишпек каралган. Пишпек убактылуу борбор катары, эми борбордук аппаратты көчүрүп коюш керек да, убактылуу борбор катары деп чечим чыккан. Кийин борборду дагы карайбыз деген, бирок тилекке каршы ошол бойдон убактылуу чечим чыккан боюнча кийин Пишпек, кийин 26-жылы Фрунзе болуп, биздин борбор шаар болуп калды. Ошондо декабрь айында анан биздин башкаруу аппаратыбыз Ташкенттен Бишкекке көчүрүлүп келген. Бийликтин мамлекеттик аппаратын түзүү жана жөнгө салуу, советтердин уюштуруу съездин даярдоо жана аны өнүктүрүү жана аны өткөрүү болгон. Мамлекеттик пландоо комиссиясын түзүп, чарба, экономикалык, финансылык жана башка маселени колго алган жана Кыргызстандагы калктын саны, улуттук курамын жана малдын санын, жер аянтын, токой байлыктарын тактоо боюнча иштер аткарылган. 1924-жылы 22 ноябрда уюштуруу маселесин тейлөө үчүн аттестациялык комиссия түзүлүп, борбордук, округдук, райондук башкарууга кадрлары тандалган. Ревкомдун алдында 14 бөлүм иштеген. Мына ушундай жолдорду басты, өзүнчө бир Кыргыз автономиялык областы деген макамды алды. Мына ошону башка элдерге таанытуу иштери да кандай жүргөн? Дароо эле кабыл алыштыбы ушул нерсени? Бул эми ал убакта советтик идеологияда бардык республикаларга бир чечим чыгып, кыргыздар дейм, бир эле кыргыздарды чет жакка таанытуу деген түшүнүк болгон эмес. Бул убакта
ошол Советтер Союзунун түзүү менен Советтер Союзун таанытуу же болбосо Советтер Союзу деген коммунисттик идеология болгон. Ким ошол өзүнүн идеологиясын көтөрүп, же өз алдынчалык, же ошол улут маселесин көтөрсө, ал шовинисттик мааниде каралып, булар улут маселесин көтөрүп атат деген шовинисттик мааниде каралган. Азыр биздин ошол мамлекетти түптөдөгү башында турган инсандарга жашоосуна, мындай өмүрүнө кыйла эле таасирин берди окшойт да, кийинки тарыхый окуяларга караганда. Туура айтасыз. Бул ошол улут маселесин, айрыкча тил маселесин, кыргыз тил маселесин көтөрүү, улуттук идеологияны көтөрүүдө ошол көтөргөн инсандардын баардыгы кийин улутчул катары Сталиндин репрессиясына туш келген. Ошол эле Жусуп Абдурахманов, ошол эле Баял Исакеев, ошол эле Абдыкадыр Орозбеков, Ишенал Арабаев, Касым Тыныстанов, биздин интеллигенция, алдыңкы интеллигенциянын өкүлдөрүнүн баардыгы ошол кийин ар түрдүү жалалар менен репрессияга туш келген. Ошон үчүн улут маселеси же атайын кыргыз маселеси деп көтөрүп чыгуу кыйындыкка тур. Кыргыз калкы үчүн автономиялык биримдиктин уюшулушунун мааниси зор. Автономиялык облус алкагында кыргыз калкы укуктук жана саясий жактан өз алдынча мамлекет куруу мүмкүнчүлүгүнө жетишкен. Өз маалында Абдыкерим Сыдыков, Жусуп Абдурахманов сыяктуу саясатчылардын 1924-жылкы жасаган аракетинин акыбети 1991-жылы кайтып, кыргыз калкы өз алдынча эгемен Кыргыз Республикасын уюштурган. Биз эми мына билим берүү, маданият тармагына кийинчеракта кененирээк топтолобуз. Ошентсе да үстүртөн токтолуп кеттим туура көрдүм. Азыр ошол учурдагы кыргыз маданияты, билим берүүсү кандай болду? Калыпка түшөсү бир топ кыйын абалга туш келсе керек ошол учурда деле. Ооба, эми көп жерде айтылып келет, кыргыздар сабатсыз болгон же болбосо билимсиз болгон деп. Буга толук кошулбайм. Себеп дегенде бизде жадидизм деген окуу болгон, жаңыча усул менен окуу деп. Бул дагы алдыңкы интеллигенциянын арасында ошол жадиттик кыймылдын башында Ишенал Арабаевдер турат. Ошон үчүн алипе иштелип чыкты, атайын Касым Тыныстановдор турат башында. Ушулардын негизинде. Бирок чындыгында көпчүлүк элде сабаттуулук жок болгон. Советтик идеологиянын жакшы жери бир жагы элди отурукташтырып сабаттуулукка үндөгөн. 1930-жылы 100% окууга милдеттендирген. Бардыгын. Жакшы тарабы ошол, э? Жакшы тарабы, ооба. Эми бүгүнкү күндө мына жемишин өзүбүз деле көрүп атабыз, өзүбүзчө бир мамлекетпиз, өзүбүзчө бир тең ата болгон укугубуз бар, акыбыз бар дегендей. Бүгүнкү күндө ушул өтүп кеткен инсандарыбыз, биздин мамлекеттин түптөгү өз салымын кошкон инсандар, ошол учурдагы окуялар бүгүнкү күндө тарых болуп кала берди. Бүгүнкү күндө баасы кандай болуп атат? Биз эскерип туруп атабызбы? Келечек муундарга жеткирип турушубуз керек да бул учурларды сөзсүз түрдө. Кандай жүрүп атат? Туура айтасыз. Бул бүгүнкү күндүн талабы. Баягы өткөндү билмейинче келечекте кадам таштоо кыйын. Бүгүнкү күндө мамлекет башында тургандар, мамлекет башында туруп тапшырма берип, жарлыктарды чыгарып, атайын ушул инсандар боюнча жарлыктар чыгып турат. Биз тарыхчылар ошол юбилейлерге, мааракелерге карата дайым илимий конференцияларды, илимий окууларды, тегерек столдорду уюштуруп турабыз. Ушул келечек муунга ушул биздин инсандардын бизге жасаган, келечек муунга жасаган иштери жетип турсын үчүн. Биздин мамлекеттүүлүк кандай оор абалда алып келди ушул инсандар деп. Абдан жакшы. Дал ушул 100 жылдыкка карата кандай даярдыктарды көрүп атасыздар? Азыр 100 жылдыкка карата, ушул жарылыкка карата бир нече иш-чараларды биз Ош мамлекеттик педагогикалык университетиндеги тарыхчылар пландаштырып атабыз. Буйрукса алдыдагы иш-чараларга, конференцияларга, тегерек столдорго, талкууларга элге кабардар беребиз. Сиздердин жардамыңыздар менен. Кудай буйрса.
Агай, сизге ыраазычылык билдирели. Бизге бөлүнгөн убакыт дагы соңуна келип атат. Ушинтип келип, бизге сонун маекти куруп, сонун маалыматтарды элге жеткиргениңиз үчүн чоң рахмат. Ал эми урматтуу телекөрүүчүлөр, мен болсо кезекти студияга бермекчимин. Кийинки маектен көрүшкөнчө саламатта калыңыздар.